Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandayсыздар мұсылман bir туғандар? Иман амалдарыңыздар жақшыбы? Біз ұшырашқанда бірінші денсаулықты сұрайды екенбіз да. Анан үйдегілерді сұрайды екенбіз. Анан іштері қандай деп сұрайды екенбіз. Анан мал жанды сұрайды екенбіз. Бирок ошолордун бардығынан ең қымбат тұрған иманды сұрап еткенбіз да бір туғандар. Бірінші ең қымбат бұл иман екен да. Адам ата енесіз жашай алады да. Адам баласыз да жашай алады. Адам тамақсыз да жашай алады бір қанша күнге чейін. Адам суысыз да жашай алады. Адам ауасыз да бір қанша минут жашай алады да. Бирок адам имансыз bir de секунд жашашы мүмкін емес та бір туғандар. Имансыз адам bir секунд да жашашы мүмкін емес. Шон үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманға 24 сағат бойы мениет қылған. Шон үшін бір ұшырашқанда бір туғандар ең бірінші иманды сұрайлы. Иман амалдар қандай бір туғаным депчі. Андан кейін мал жан уақыт үйдегілер сұрасақ болады. Ошо бір туғандар қазір коомчулукта билесизби эмне себептен талкуулар көп, ушак айымдар көп, бири-бирин видеого тартмай, чыгармай, жогорку кеңеште султандарыбыз кайым айтышмай, ушундай болуп жатат. Адам канчалык наалыган сайын, bir туғандар жан дүйнөсү ошончо тарый берет да. Канчалык адам наалыган сайын, адамдын жан дүйнөсү ошончолук тарый берет. Адам канчалык шүгүр кылган сайын, bir туғандар адамдын жан дүйнөсү ушунчалык кеңейе берет да. Аллах Тааланын уадасы бар. Шүгүр кылсаңар, көбөйтүп берем дегенчи. Ошого bir туғандар көп шүгүр кылалы. Караңыз. Мурдагы падышалардын жашоосун бар го. Аллах Таала азды бизге берген да. Мурда элдер ушул жашоону кыялданат эле. Мурда падышаларга сууну муздатыш үчүн bir канча киши жер төлөө касып, погреб деп коебуз го, касып, анын ичин шыбап, анан сууну алып барып коюп, анан кичине муздабайт эле, кичине салкындайт эле да. Анан алып келип падышага берет эле да. Азыр сиз менен бизге Аллах Таала холодильник берип койду да. Кааласаң муз кылып берет. Кааласаң муздатып берет. Мурда падышаларга, өткөн мурунку заманада падышаларга бир жака барыш үчүн бир канча арабага, бир канча атка араба чегип алып, падышаны алып жүрөт эле да. Азыр Аллах Таала сизге машина берди. Самолет берди, bir туғандар. Канча аттын күчү бар, билесизби? Мурда падышаларды желдетип туруу үчүн, шамал болуп туруу үчүн күн ысык. Ар дайым бир киши дайыма желдетип турат эле да, bir туғандар. Азыр Аллах Таала сиз менен бизге не берген? Вентилятор, кондиционер берген, bir туғандар. Кнопканы басып коебуз, күнү түнү тынбайт. А желдетип турган киши уктап калса, жел токтоп калат. Ошого bir туғандар, азыр биздин жашоо падышаныкындай жашоо, падышаныкындай. Ошон үчүн шүгүр кылалы жашообузгачы. Наалыбайлы, bir туғандар. Эмнеге наалыбыз? Эгер биз наалый бере турган болсок, bir туғандар, бизге жашообуз тарый берет. Кайым айтыш көбөйө берет. Шүгүр кылалы, bir туғандар. Алхамдулилля, согуш болбосун, bir туғандар.
канча жерде ачарчылык болуп атат. Акчаларын көтөрүп алып, нан таппай жүргөн мамлекеттер бар бир туугандар. Алтынын көтөрүп алып. Ошого бир туугандар шүгүр кылып жашайлы. Умар радиаллаху анху бир күнү мечитке кирсе, бир киши: "Ey Allah, мени аз адамдардын арасына кош" деп дуа кылып аткан экен Аллахтанчы. Умар радиаллаху анху сурайт: "Хазирет, биз жамаат менен, иштимай менен бололу, эл менен бололу деп дуа кылсак, сиз эмнеге аз адамдардын арасына кош деп дуа кылып атасыз?" дегенде айткан экен: "Эй амир муъминин, мен Куранды окусам" дейт. Куранда дейт, Аллах Таала Куранда айткан экен дейт да: "Мага пенделермен азы гана иман келтирет. Мага пенделерим азы гана шүгүр кылат" депчи. Ошон үчүн бир туугандар шүгүр кылалы. Алхамдулилля дейли. Жашообузга ушунчалык ыраазы бололу. Аллах Таала бизге падышаныкындай жашоо берип атпайбы, караңызчы. Субханаллах. Ит бар го? Ит. Адамдардын баары итти билесиз эмне үчүн жакшы көрөт да? Бүт итти ит адамдын досу дейт да, жакшы көрөт. Билесизби эмнеге? Ит ушунчалык шүгүр сыфаты бар да иттечи. Бергенибиз сөөк, жугунду, ашыкпалаган тамактарды беребиз. Бирок ошого шүгүр кылып сиздин короңузду кайтарып берет. Түнкү саат 3-тө туруп шарик деп чакырсаңыз чуркап келет да. Уктап аттым эле дебейт бир туугандар. Итте ушунчалык шүгүр кылган сыфат бар. Андай сыфат иттегидей сыфат эч кимде жок бир туугандар. Уйда, койдо, жылкыда жок андай сыфат. Бир гана итте бар. Ошол шүгүр кылган сыфаты бар үчүн бүт адамдар жакшы көрүп калган. Эгер биз ушунчалык Аллахтын бергенине шүгүр кыла турган болсок, Аллах бизди жакшы көрүп калат адамдардын арасынан бир тууган. Алхамдулилля дейли. Эмнеге алыбыз? Баары бар го бизде. Ошон үчүн баардык жакшылыктарды берип жаткан Аллах субхана таала бир туугандар. Аллахка шүгүр келтирели. Шүгүр, алхамдулилля деген бул шүгүрдүн зикри да бир туугандар. Бирок билесизби, чыныгы шүгүр кандай экенчи? Чыныгы шүгүр деген адам баардык нерсени Аллах, жакшылыктардын баардыгын Аллах берип жатат, неаматтардын баарын Аллах берип жатат деп чын жүрөк менен кабыл кылуу бул шүгүрдүн акыйкаты бир туугандар. Мисалы, сиздин балаңыз заграницада да, чет мамлекеттен акча салат, ай сайын сизге акча которуп атат да. Ошол акчаны сиз барып банктан аласыз да, анан сиз банк берип атат деп аласызбы, же балам берди деп аласызбы? Албетте акылдуу киши балам берип атат деп алат акчанычы. Эч качан банк берип атат дебейт. Эгер сиз акчаны алып атканда ошо банктарды ыраазы кылып, рахмат айтып, торт алып барып берип, акча берип, ушинте берсеңиз, балаңыз бир күнү капа болот да. Ошол сыяктуу бизге баардык жакшылыкты берип жаткан Аллах кандай эле балаңызды көрбөгөндөй чет мамлекеттеги. Бул дүйнөдө Аллахты көрбөйсүз, бирок акыйкатта Аллах берип жатат да. Сиз жүрөгүңүз менен ишенип атасыз, буну мен балам берди депчи. Банк берген жок, балам берди дейсиз да. Ошол сыяктуу сизге келип жаткан баардык жакшылык неаматтардын баарын Аллах берди деп иман келтириңиз. Алхамдулилля шүгүр депчи. Аллахка шүгүр айтасыз, себепкер болгон кишиге рахмат айтасыз. Ошон үчүн бир туугандар шүгүр кылалы. Мындай да, Аллахтын бергенине шүгүр кылсаңыз, сиздин эптеп кылган ибадатыңызга Аллах ыраазы болот да. Эгер сиз Аллахтын бергенине шүгүр кылбасаңыз,
Сіздің ептеп-септеп қылған ибадатыңызға Аллах разы болбойт. Аллах Таала айтат, анда пайғамбардықындай намаз оқып бер, пайғамбардықындай ораза тұтып бер, пайғамбардықындай ибадат қылып бер деп Аллах Таала сізден пайғамбардықындай ибадат талап қылып қойды. Егер сіз Аллахтың берген нематтарын альхамдулилля шүгір қыла тұрған болсаңыз, Аллах Таала сіз менен біздің ептеп-септеп қылған ибадатымызға Аллах Таала разы болады бір туғандар. Егер сіз шүгір қылбасаңыз, шүгір қылбасаңыз бір туған, Аллах Таала сізге келе тұрған көптеген немат жақсылықтарды тозып қояды бір туған, кешіктіріп. Сіз берген, Аллах Таала берген нематтарды Аллах Таала албайды егер сіз шүгір қыла тұрған болсаңыз. Ошон үчүн Аллах Таалага көп шүгір кылалы бір туғандар. Көп шүгір кылалы. Шам намаз болып қалды бір туғандар, мешітке келдік. Аллах Таала барыбызды шүгір кылуучулар пенделеринен кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.